وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Құдайға шүкір. Коронавирус жөнінде маалыматтар бар. Бұл Құранда өте популярды ұруқ айланды ошол жөнінде айтып берсеңиз устаз. Құранда бардық нерсе бар деп, кейбір баяндарда ұққан сөзіңізді мындай бардық нерсе досконально атынан бері айтылат деп түшүнгөн окшойт элесиз. Европага кайсы бир шейх барыптыр, бир чоң алымдардын бири. Құранда бардық нерсе бар дейсиңер, бардық нерсе бар болсо, анда бул жерде азыр ун турат, ушул ундан канча нан чыгаарыны мага Құрандан таап берши деп айтып берген. Ошондо навайчыга барып туруп айтыптыр. Ушул пакеттеги ундан канча нан чыгат? Кожомолдон айтсаң дегенде, ал адиста билет иштеп жүргөн айшылдан бери мынчанан чыгат деп түшүндүргөндөр. Анан тигиш сураптыр, мен Құрандан ушунчанан чыгышын таап берчи деп сурагандым. Сен адистен сурапсың дегенде, ал киши жооп берген экен. Құранда ушундай бир эреже бар, аят бар. Estaizu billah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Эгер билбесеңер, анда илим ээлеринен сурагыла, бул дегени адистерден сурагыла ошол меселе. Анан бул эми тафсир илимин терең окубагандар бул жөөттөргө түшкөн, жөөттөргө айтылган мындай дей берет, бирок тафсир илиминде ушундай эреже бар. Al-ibratu li umumil lafzi la li khususis sabab деген. Бул дегени жалпы именно жөөттөргө айтып атам нерселерге деген жери жок да, бул жер негизи жалпы эреже. Ал жөөттөргө да кирип кете берет, ошо бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чын акыйкат жолунда экендигини Тавроттон караса деле табышмак. Ошол Таврот илимини терең билген адистерден сураса айтып бермекте, бирок алар бурмалап коюшат. Ошол сыяктуу эле бул жалпы эрежеге иштетилбейт. Бул дегени кайсы илимдин адиси болсун, кайсы илимдин чебери болсун, ошол илимден ошол адамдан сура деген маани чыгат. Шарият илимдин адиси болобу, шарият илимдин адисинен сураш керек. Самолеттин адиси болобу, самолеттин адисинен сурайсыз. Медицинадан адиси болобу, медицинадан сурайсыз. Анан ой келди эле оттой бербейт да, кимче. Динге келгенде бар адиси болуп, анан башка келгенде адис болбой калат атпайбы? Ошол проблема болот да. Деген кандай баары динден сүйлөй берет. Бул себептен динди бурмалап салгандар канча. Ушул себептен Куранда келбейт. Коронавирус деген Китайда мындай вирус бар, ошого мондой дары болот деп келбейт. Адистерден сурагыла деген маани келет. Анан Куранда жалпы ошондой вирустарды жуктурбашлык үчүн жалпы эрежелер келет. Мисалы айтканда, хабаис жаман нерселерди арам кылган, жакшы нерселерди адал кылган, аккан канды мисалы эмне адамга зыян болгон нерселер арам кылган жалпы эреже келет. Мисалы айтканда, ооруп калбашлык үчүн ой келди эле зына кыла бербе дейт. Зынага жакындаба дейт. Анан таза жүр дейт. Аллах Таала таза. Инналлах юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин. Мындай айтканда, Аллах Таала көп тооба кылып, анан көп тазалыкты негизинде жүргөндөр жакшы көрөт деген жалпы эреже бар. Мына ошол эрежелерге амал кылып, ошонун негизинде жүрсө, анча вирустарды жуктара бербейт деген маселе. Анан ошо адистерден сураш керек. Адистерден суралат, адистер изилдейт. Анан бул популярдуу вирусубузду ар кандай варианттарда айткандар бар. Кээ-бирлер атайын эле өзүнүн чөнтөгүндө акчаны толтуруш үчүн акча канча-мынча чыгарып коюш деген имиштер да жок эмес. Ар кандай варианттар бар. Канткенде деле кордукта эмес, сактыкта кордук жок дейт. Дин деле ошол сактанууга чакырат. Кыска айтканда ошол.